Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Көркөм өнөр предмети 7 класс мугалим Ажиев Ниязбек Сайдахматович. Сабактын темасы натюрморт, талаа гүлдөрү. Сабактын максаты кызгалдак гүлүн тартууга үйрөнөсүңөр, гүл тартууга көнүгөсүңөр, гүл бакча өстүрүүгө тарбияланасыңар. Керектелүүчү каражаттар: гуаш, альбом, карандаш, өчүргүч, кыл калемдер жана башкалар. Натюрморт орус сөзүнөн алынганда жансыз нерселер тартуу деген маанини билдирет. Натура көзүбүзгө көрүнгөн жандуу жана жансыз нерселер. Морг жансыз дегенди түшүндүрөт. Басып жүргөн жаныбар натюрморт боло албайт. Өсүп турган гүл натюрморт боло албайт. Ошол гүлдү үзүп келип дестелесеңер, ошол гүл натюрморт боло алат. Жансыз нерселер тартуу натюрморт. Урматтуу окуучулар, сабагыбыздын практикалык бөлүгүн баштап көрөлү. Эң алгач биз карандаш менен кызгалдак гүлүн баштап алабыз. Мына жанында бүткөн сүрөтү турат. Ал үчүн биз барагыбызды горизонталдык абалда жайгаштырып, аны кагаз скотч менен чаптап алып, гүлдү баштайбыз. Бул жерде талаа гүлү, кызгалдак гүлүн көрүп турасыңар. Ошол гүлдү биринчи биз баштардан алдын карандаш менен түшүрүп алып, андан соң гуаштарды табып, палитрага аралаштыруу аркылуу биз биринчи арткы план асмандан баштайбыз. Ан үчүн көк гуашка акты аралаштыруу менен биз асман бөлүгүн тартып алабыз. Бул негизги 3 бөлүктөн турат. Асман бөлүгү, андан кийин ортоңку бөлүктө тоо турат. Андан кийин эң алдыңкы планда кызгалдак гүлүн өсүп турганын көрүп жатасыңар. Ошол гүлдү биз тарта баштайбыз. Андан кийин асманды бир катар боеп алгандан кийин үстүнгү капталын көгүш, андан кийин агыш айландырып келебиз. Андан соң биз ортоңку планда алыста турган тоодо боеп берип алабыз. Саргыч гуаш менен биз андагы талааны беребиз. Канчалык алыстаган сайын сарыны күчүп кетирип боеп алабыз биз. Мына андан кийин эң жакынкы планды биз деталдаштырып иштейбиз. Башында тартылган кызгалдактардын бордун боебойбуз. Биз кызгалдактарды агыш кызыл боек менен боей баштайбыз. Кызгалдактын гүлү негизги 4 бөлүктөн турат. Экинчи бөлүк, андан кийин 3-чү бөлүккө өтөбүз. Мына 3-чү бөлүктү тартып алабыз. Андан кийин 4-чү бөлүктү боейбиз. Кызгалдак мына туш турганы, бул оң жак караган, бул сол жак караган позада тартып алдык. Андан кийин биз кызылга бир аз сарыны аралаштыруу менен кызгалдактын агыш жерлерин боеп алабыз. Ошентип кызгалдакты деталдаштырып тарта баштайбыз. Мына ортодогу бөлүкчөсүн тартып, кызылга бир аз караны аралаштыруу аркылуу беребиз. Мына мөмөчөлөрүнү ортомуз абалын сары кылабыз. Сары боек менен беребиз. Ошентип биз
мына тала гүлдөрүн, кызгалдак гүлүн тартып баштадык. Мына ача элек бүчүрчөлөрүн тартып атабыз. Андан кийин сабактарын тартып баштайбыз. Эми күн нуруна чагылышкан жерлерин бир гана кызыл менен тартып салбастан, кызылга ак түс кошуу аркылуу биз гүлдөрдү окшоштуруп алабыз. Баш жагын агыш кылабыз. Мына ошентип биз кызгалдак гүлүн тартып аяктап калдык. Жуурулушкан жерлерин bir түстүн экинчи түскө өткөн бөлүкчөсүн биз сүрөт термининде нюанс деп атайбыз. Мына урматтуу окуучулар, биз сүрөтүбүздү тартып бүтүп калдык. Андан кийин ашыкча чапталган бумажный скотчту кылдаттык менен биз досканын бетинен ажыратабыз. Ошентип биз тала гүлү аттуу натюрмортубузду аяктап калдык. Мына биздин сүрөтүбүз даяр болуп калды. Досканын бетин тазалап арчып, андан кийин колубузду тазалап жууп алабыз. Ошону менен биз кызгалдак гүлүн аяктадык. Үйгө тапшырма: тала гүлдөрү кызгалдактан натюрморт тартуу. Урматтуу окуучулар, мен силер менен коштошом. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Төмөнкү WhatsApp номер аркылуу мен силер менен келерки сабакта жолугушкам. Жакшынакай натюрморттор тартат деген үмүт тилегибиз бар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.